Жіне салам деп қойсан да бола берет. Мен махыр берген емесмін, бирок сөйк алып бергем, кутулдум бу же махыр берейин би дейт. Махырдын эң азы $100 азыркы учурда, ошондон кымбат болсо жарайт. Андан арзанар 2000 сом сөйк алып берсең, калганын таплата кылышың керек болот. Эң аз махырга. Эже карындаштын динге болгон акысын берүүнүн кыздын дагы эң жакшы жолу кандай? Талимдерге апарыш керек, окутуш керек, үйрөтүш керек. Карандай чай ичсе эчтеке болбойбу? Не деген суроо? Süt çok bolsa karандай çay içet. Süt tükönüp kalsa, uykısır kalsa. Men de sizde... Çifirdi. Çifir yok. Eğer de ziyandı olsa bolboyt. Densolukka ziyandı olsa çifir boyt. Hani türmödü içet ko. Men de sizde bolgum gelet deyt. Sen o niyetli büyük Abu Hanifa'day bolgum gelet deyt. İmam Bukhari'de bolgum menim yığılasın. Şunday bolgum gelet deyt. Bak oldu mu? Meç komşu turalı suro. Ay. Komşum var. Magazini var, azık-түлүк сатат, арак да сатат. Ay. Ошол убакта сенден акча сурайт, оборотко акчам жок болуп атат, беришсең жакшы болот эле деп. Акчаң болуп турат, бирок бергиң келбейт да. Арак иштетип коет. Иштетип коебу депчи. Ушул убакта кандай? Айтыш керек, кошуна сен арак сатасың, бул арам. Эгер арактан башка арагың алып койсоң эң жакшы, анан жакшы берет элем деп айт. Анан албаган болсо, арак албай, арактан башка таза нерселериңе ошого аборт кылсаң ошого берейин деп айтыш керек да. Жок, арак алам десе анда кой, анда бере албайм, капа болбо досум. Кой деп ушинтип айтыш керек. Менин сүйлөшкөн кызым бар. Ал кызга үйлөнөйүн десем, апасы макул эмес. Себеби кыздын тайенеси керез кылып айтып кетиптир, кызыңды bir bölösüne turmuşka beresin dep, keyin katışıp жүргүлө деп. Бирок кыз ага макул эмес. Ушул маселени туура кандай чечсе болот. Апасын көндүрүш керек. Ушу суу ташыбаса ба суусун көтөрүшү, ушунду атасын көндүрүш керек. Анан иншалла ордуна келет. Махыр калың парзбы дейт. Жок, важип. Бербесе боло, ыраазы болсо дейт. Бычып беребиз калыңды. Анан кийин бычылгандан кийин ошого ыраазымын десем да болот. Анан башында эле мага макыр кереги жок деп айта албайт. Макырды бычып берет сага, мисалы үчүн $100 миллион деп бычып берет калың. Жыргап нике кыйрат. Андан кийин ошонун баарын мен кечтим, күйөөм деп сага өткөзүп берсе анда болот. Анда болот. Биринчи важип кылып, бычып андан жок кылат да. Анан башталганда эле болду, мен өзүм арнадым, эчтекенин кереги жок, мен мындаймын десе анда өтпөйт анысы. Важип болот бул. Намаздан жакшыраак таухид дегенди кандай түшүнсө болот дейт. Таухид деген Кудайды бир деп билүү деген сөз. Таухид намаздан жакшыраак деп айтпаш керек, бирок таухидке биринчи орун берилет. Таухид болмойынча намаз болбойт деген сөз. Адам мусулман. Биз мечитте жанагы мусулмандар келип аткан үчүн намазды баштап атабыз да. Таухидти мечиттен сырткары айтабыз да. Буяка таухид деген Кудайды бир деп билгендер келип отурган үчүн намазды сүйлөп атабыз. Кудайды таанып алганда сыртта жүргөн жерлерге барып, аларга намаз айтпайбыз тууган. Аларга таухид айтабыз. Кудай бир, Кудай жалгыз, Кудай улуктайбыз да. Анан университетке барганда талабе 5-курстагы студенттерге намаз вообще сүйлөйбүз аларга. Аларга барганда разаат, ондай мындай фарайыз деген бир окугун келбеген бир илимди ошолорду сүйлөйсүн. Хунса мушкил дагы бир неке дегендерди. Демек ликулли макамин макал. Ар бир макамдын ар бир орун өзүнүн сөзү болот да. Анан бирөөлөр бар, салафилердин таасирленип калышкан, ушу каерде көрсөң таухидди сүйлөй бериш керек дейт да. 10 жыл илим алганга таухид айта бериш керек дейт. Ал туура эмес маселе. Айтыла турган жери бар. Жактынан баштап намаз окуп баштап, мурунга салсам, ичине жара чыгып канап алат. Эмне кылса болот? Албай эле коюш керек. Мурунга салбай эле койсо. Ооба. Усул алганда бир алыш керек, мурунга болду. Анан даратылын албай эле коюш керек. Суу алса ичине жара чыгып канап алат. Жок, кереги жок. Анткени даратта мурунга суу алган сүннөт гана. Парз эмес. Усулда парз. Ошого бир канасын бирок алып койгон, этият кылып мурдуңузга.